Саламатсызбы мекендештерим. Бүгүн биз болсо Кореядагы көп кабаттуу үйлөрдүн тышкы көрүнүшүн жана короонун көрүнүшү кандай болот бөлүшүп кетем. Анда эмесе мен менен чогуу болуңуздар. Бул көчө, ал эми бул жагына бурулсаңар көп кабаттуу үйлөрдүн короосу. Бул жакта балыктар кичинекей көлү бар, бөлмөсү. Бул болсо кароолчу отурган кабинети. Биякта кароолчуларды көбүнчө картайып калган аталарды гана алышат. Жаш балдар, жаш курактуу кишилерди албайт. Бул биздин мынакей бөлмөбүз. Кореяда ар бир көп кабаттуу үйлөрдө өздөрүнүн короолорун кооз, таза кармаганга аракет кылышат. Коммуналдык расходторду дагы туура расходтошот. Бул жакка келип балыктарды каалаган тамактарды эң башы эле бере бергенге болбойт. Бул жакта кароолчу иштейт. Ошол кароолчу гана өз убагында ушу балыктарга берчү тамактарды гана берип турат. Короонун тазалыгындагы кароолчулар анан коммуналдык төлөмдөрдөн бөлүнүп чыккан акчалар менен бул жакты карап, тазалап, сырдап турат. Короого керектүү акчалардын баарын ошол коммуналдык төлөмдөрдөн төлөнүп турат. Мынакей, мындай карасаң, анча-мынча парктардан кем эмес. Көп кабаттар бул жакта ушул үйдүн көп кабаттары 15-14 этаждан турат. Биздин короодо аябай неме көлмө балыктары көп, анан аябай жашыл, отуруп сейилдеп отурган отургучтар дагы көп. Бирок Кореяда бардык үйлөрдө эле ушундай көрүнүш деп элестетсеңиздер болот. Анан эскирээк үйлөр бар, бирок аларда кичине башкачараак келет. Бирок азыр Кореяда көп жерлерде эле жаңы үйлөр жаңыланып, бардык жерде эле жаңы деп элестетсеңиздер болот. Мынакей бул жакта дагы балык бөлмөсү бар. Азыр бизде Кореяда жаан мезгили, жаан айы 1 ай, 2 айдай жаан тынбай жайт. Күндү көргөнгө зар болобуз. Корейстер гүлдөрдү, талдарды аябай жакшы көрүшөт. Жаз келгенден баштап Корея гүлдөп баштап күзгө чейин тынбай гүлдөйт. Жаз мезгили Кореяда эң кооз болот. Мынакей үйлөр дагы бири-биринен алысыраак жайгашкан. Бардык жагы жап-жашыл, таптаза. Мынакей бул жерди карасаңар, балдардын велосипеддери, оюнчуктары, коляскалары баарын эле ушул жерге тыштап кете беришет. Эч ким тийбейт. Өздөрүнүн оюнчуктарын алып кетип ойношот. Ар бир үйдүн алдына эле ушундай токтоткучтар бар. Ага кулпулабай эле тыштап кирип кете беришет. Бул жакты карасаңар, Кореяда бардык жерде мусорлар. Мынакей бул болсо эле үй. Үйгө кирчи эшик. Бул жакта болсо мынакей мусор. Мусор болсо 1-2 үйгө таандык, 4-5 үйгө таандык болот. Мынакей кийимдер салынган өзүнчө, пластмастар өзүнчө, тамак аш салынгандар дагы өзүнчө. Бардык жерин таза. Ар ким ыргыткан кишилер дагы өздөрү тазартыкан, туура бөлүп, туура сорттоп ыргытышат. Бул жакта кол жууган, өзүңдүн мусор салган чакаңды, идиш аягыңды жууп кетсең болот. Анан булганып калса,
суу менен чачып тазалап коюп кеткен адамдар дагы бар. Же болбосо бул жакта кароолчубуз бар. Кароолчу убакыт менен келип тазалап коет. Негизи бирок тазалык өзүңөн башталат дегендей, биякта элдер деле бири-бирине зыян кылбаганга аракет кылышат, аркаларынан тазалап коюшат, мусорду жөн эле эң баш ыргыта беришпейт. Ошол жактардан булар өздөрү дагы, ар бир эл дагы ответственныйраак десем болот. Элдер дагы бири-бирине зыян келтирбегенге аябай аракет кылышат. Бул жакта балдар ойногон площадкасы бар. Анакей бул балдар ойногон балдар площадкасы. Бул жакта үстүндө камера бар. Камера болсо үйдөгү телевизордон көрсөң болот. Балаң ойноп атканда ошо үйдөгү телевизорго бириктирип берет. Ал телевизордон каалаган учурда иштетип алып карап турсаң болот. Азыркы мурда ортодон пластмасс өңдүү ойногон оюнчуктар болчу. Азыр акыркы жылдары кайра жаратылыштуу коргоо политикасында жалаң жыгачка алмаштырып атышат. Бул биздин коронуку жыгач. Кээ бир жерлерде пластмасстар дагы бар. Аларды бирок алмаштырганга буйрук беришти. Бардык жерде сейилдеп отурчу отургучтар да бар. Коронун кенендигинен машиналарды жолдун жээгинде токтотсо деле бири-бирине эч кандай тоскоолдук жок. Токтотпочу жерлерге мындай атайын пластмасстарды коюп коет, токтотконго болбойт деп жазылуу. Бул жашыл болсо мусор салынган контейнер. Бул жакты карасаңар, мындай баскетбол ойногон полябыз дагы бар. Мынакей бул жакта дагы 5 үйдүн ортосунда момундай мусор төккүчтөр бар экен. Мурда санап көрбөптүрмүн. Бул арабаны карагыла. Эмнедегир Кыргызстан эсиме келип, кандайдыр бир ностальгия болуп кетти. Айылдарда көп колдонушат эмеспи арабаны? Мынакей 5 үйгө бирден ушундай мусор салынган, мусор ыргытчу жерлер орнотулуптур. Мурда буга көңүл бөлүп деле санап көрбөптүрмүн. Мындай чоң-чоң мебелдерди, чоң нерселерди өздөрүнүн мындай сары наклейкасы болот. Ушул наклейканы сатып алып, анан ыргытабыз. Ар бир мебелдин көлөмүн сүрөткө тартып барабыз. Анан ошого жараша баалары ар кандай болот. Бул жакта болсо жердин астына түшчү парковка. Бул жака машина менен кирип, анан машинаңды парковать этип, токтотуп коюп, анан лифт менен үйүңө көтөрүлүп кетсең болот. Ал жагын азыр бир аздан көргөзүп кетем. Кореяда балдардын садиги 1 жаштан 3 жашка чейин, анан 4 жаштан 6 жашка чейин өзүнчө болот. 1 жаштан 3 жашка чейин кыргызстандыкыдай эле бала бакча болот. Күндүз укташат, тамак ичишет, ойношот. Ошол өңдө садиктер мындай көп кабаттуу үйлөрдүн ичинде көп болот. Анан ал эми 3-төн 6-га чейинкиси, 6 жашка чейинкиси окууга даярдык, жазышат, окушат, күндүз укташпайт. Ошол себептен алар центр жактарда жайгашат. Бул жакты карасак, бизде китепкана дагы бар. Ушул биздин көп кабаттуу үйгө тиешелүү. Анан спорт менен машыкчу залыбыз дагы бар. Анын баары бекер. Ар ким өзү келип, колдонуп кеткенге болот. Анан бул жакта биздин көп кабаттуу үйдүн администрациясы иштейт. Коммунальный төлөмдөрдү тейлечү адамдар. Азыр сиздерге да бир эң чоң көрүнүштү көргөзүп кетейин. Бул жакта ар бир имаратка, үйлөргө киргенде чынында
ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды аябай ойлошот. Бул жакта ал жагынан аябай көңүл бөлүп, кайда болбосун өздөрүнүн көтөрүлгөн жолдору коюлат. Азыр сиздерге көргөзө кетейин. Мындай тепкич көтөрүлгүч ар бир жерде. Анан сөзсүз түрдө мындай коляскага, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, велосипед өңдүүлөргө жолдар коюлат. Үйгө мындай пин-код менен киребиз. Көп кабаттуу үйлөрдө парковка көйгөйү жок. Ар бир үйгө 2ден орун берилет. Биздин квартирада ар бир үйгө 2ден парковка орду берилет. Анан эң жакшысы бул жерде кайда барбагынын, кандай парковка болбосун, сөзсүз ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга үйдүн жанынан же болбосо каяка барасаң ошол имараттын жанынан алдыңкы орундарынан орун берилет. Мынакей бул жакта. Жердин астындагы парковка, ушул эле парковкадан үйгө кирген эшигибиз бар. Тышка чыкпайбыз. Парковкадан эле үйгө көтөрүлүп кетебиз. Бул жакта мындай пин-код менен бек. Ишик ачылды. Анда эмесе мен үйгө жөнөдүм. Кетмекчи, биякта мынакей жарнамаларды ким каалаган жерге эле келип чапты бербейт. Бул орундардагы алып акча төлөп алышып, анан өздөрүнүн жарнамаларын мынтип билишет. Лифтерден мындай орундар сатылат. Ошол жерден орундарды алышып, анан илишет. Бул жак болсо өзүбүздүн үйүбүзгө тиешелүү жарнамалар. Асты болсо коммерческий жарнамалардын орду.